Büyük nerse ошол ой жүгүртүүдөн башталат же ойдон башталат. Эми караңыздар, ой жүгүртүүнү бул программа деп коюңуздар. Программаңыздар кантип иштейт? Ошол өтө маанилүү. Бул программа жаштыкта киргизилген. Ошол сыяктуу ой жүгүртүү. Эми байча ой жүгүртүү, кедейче ой жүгүртүү дейли. Мисалы бир сиздерге бир мисал айтып берейин. Кедей кишинин баласыны тиш доктурга алып барган ситуациясы бар. Анан бай кишинин баласынын тиш доктурга алып барган ситуациясы бар. Эми бул ой жүгүртүүнүн айырмасын көрөлү. Кедей баласыны тиш доктурга алып барганда мынтип айтат баласына. Балам, бул тиш доктур 8 жыл өмүрүнү берген. Бул аябай көп убакыт короткон. Бул бүт нерсени билет. Эмне айтса ук дейт. Бул кедей кишинин ой жүгүртүүсү. Бай киши баласыны доктурга алып барганда, ал баласына мынтип айтат. Балам, бул көргөн киши доктур сага кызмат кылыш үчүн, сага жардам бериш үчүн 8 жыл окуду. Бул сенин досуң, мындайча сага жардам бере турган киши. Ошого бул сенин досуң болгончо мындай жардам бере турган болгон киши үчүн сага аябай жакшы кызмат кылыш үчүн 8 жыл эме кылган, окуган деп туруп, ал бай киши ошону алып барат. Бул жерде эмне болуп атат? Бул жерде жаш баланы башынан баштап башка адамдарды мындай Кудай сыяктуу, бул мындай чоң, бул мындай деп адам баласын ошончо кылып салат да, өзүн ошончо кичинертет. А эгер байдын баласы аны доктурду жамандаган жок, просто доктурдун кандай өзүнүн ордун айтып атат. Ал Кудай эмес. Ал профессиональный киши сага жардам берген үчүн келди. Аны ук дегенде баягы профессиональный нерсесин ук. Ошол сыяктуу эки ой жүгүртүү бар. Ошого кедей ой жүгүртүү же кедей кишилердин ой жүгүртүүсүндө балдарды тарбиялап атканда башка бирөөлөрдү аябай чоңойтуп салат. Адамдарга андай нерсе кылынбайт. Ошого ой жүгүртүү боюнча айтканда, балаңызды тарбиялаганда бир нерсени туура, анын өзүнүн эле нерсесин коюп бериңиз. Анткени жаш бала баягынтип ар кимди бул мындай кылат десе, башкалардан коркуп калат. Бул милиция сени камап салат десе, анда кедей ой жүгүртүү эмне болуп калат? Кедейдин бул милиция камап салат, этият бол, милициядан корк деп. Байлар эмне дейт? Милицияга мен налогумдан акча төлөп атам, ошон үчүн алар бизге кызмат кылат, коопсуздукту кармайт. Алар бизге кызмат кылып атат. Ал профессионал, бизге кызмат кылат. Элге, мага, сага кызмат кылат. Бул эки ой жүгүртүү, байдын ой жүгүртүүсү, баласын айтканда, кедейдин ой жүгүртүүсү. Ошол сыяктуу көптөгөн ой жүгүртүүлөр бар. Жакыр ой жүгүртүүлөрдүкү башкача болот, байлардыкы башкача болот. Мындай кылсаң мындай болот деген сыяктуу.